31 жаштагы Тахмина Жумагулова 6 жылдан бери гемодиализдин жардамы менен жашап келет. Ал жумасына 3 жолу гемодиализ алгандыктан акыркы убактарда сөөктөрү ичкерип кыйшая баштаган. Мындан улам өз алдынча жүрүүдө кооптуу болуп калды дейт. 6 жылдан бери уже бүт ден соолугумдун аркасы башка жагынан да кете баштады да, ошо бөйрөктүн оорусу мененчи. Ошондон кайрылат элем, кыргыз элиме пересадкага жардам берсе жакшы болот эле. Балдарым жок, мен жолдошум экөөбүз эле квартирада турабыз. Өзүбүздүн үйүбүз же жерибиз болсо да сатып пересадка кылат элек, андай возможностьубуз да жок да. Анан ичкен тапкан күйөөмдүн немелерин баары эле ошо эмеге кетет. Квартира, мени баккан витаминдер, дарылар, көп дарылар кетет да ошого. Анан ошо чогулта албай койдук. Канча жыл аракет кылдык, 6 жыл болду ошочу. Тахминанын айтымында атасы жок. Апасы Москвада иштеп тапкан акчасын ага жөнөтүп турат. Анткени бөйрөгүн алмаштырууга донор жок болгондуктан дарыгерлер мындай учурда $30,000 керектелерин айтышкан. Мен да өзүм жашагым келет, балалуу бактылуу жашагым келет. Мындай жашоонун мааниси жок экенин мындайча айтканда. Кудайга шүгүр, бирок жашап жүрөм, бирок ошондо да кыйналып кеттим аябай. Ошо жардам берип коюшуңардан өтүнөм. Тахмина бул ооруга турмушка чыккандан кийин кабылган. Боюнда бар кезинде сасык тумоо менен катуу ооруп, бир аз өткөндөн кийин шишип кеткен. Мындан көп өтпөй микроинсульт алып, сол көзү оң тарапты карап калган. Дарыгерлер курсактагы баласын айына жеткирбей операция жолу менен алышкан. Сасык тумоо өөрчүп кеткендиктен бөйрөгү иштебей калып, гемодиализ ала баштаганын айтат. Ал эми дарыгерлер Тахмина бөйрөктүн жетишсиздигинин 5-стадиясы менен жабыркагандыктан 2017 жылдан бери гемодиализ алат дейт. Эгер операция жасалбаса, анда жумасына 3 жолу гемодиализ алыш керек. Такай, дайым калтырбай, анан өзүнүн диеталары бул өзүнчө кыйынчылык жаратат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, эртерээк пересадка болгону жакшы. Себеби бөйрөктүн жетишсиздигинен организмде зат алмашуу бузулат. Бул жерде эме менен айтып өткөндө электролитный дисбаланс деп ошол организмдеги зат алмашуу бузулат. Ошон үчүн эртерээк операция болгону жакшы. Учурда бейтаптын 2 бөйрөгү тең иштебей калгандыктан гемодиализден башка дарылоо жолу жок экенин белгиледи. Андыктан Тахмина Жумагулова Кыргызстандагы кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Анткени Тахминадагы кыялындагы эне бактысына ээ болуп, толук кандуу жашоого кайтып келүүнү самайт. Жардам берүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттер аркылуу каражат которушса болот.